Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен кайрадан тааныштырабыз. Бекназар Алмазбеков дүйнөнүн эң мыкты футболчуларынын катарына кирди. 28 сентябрда The Guardian басылмасы 2005-жылы төрөлгөн дүйнөнүн мыкты 60 жаш футболчуларынын тизмесин жарыялаган. Анда Кыргызстандын футбол боюнча улуттук жаштар курама командаларынын жана Туркиянын Галатасарай футбол клубунун жаштар курамасынын чабуулчусу Бекназар Алмазбековдун да аты аталган. Галатасарайдын негизги курамында ойноого даяр болуп калган футболчу өзгөчө оң тараптан катуу соккуларды жасайт. Бекназардын өнүгүүсүнө анын өлкөсүнүн курама командасы тыкыр көз салып турат деп айтылат маалыматта. 17 жаштагы Алмазбеков ушул жылдын февраль айынан баштап Галатасарай клубунун негизги курамында машыгып баштап, 15 апрелде негизги курамда алгачкы оюнга чыккан. Быйылкы сезондо Галатасарайдын жаштар командасында оюнга чыгып, 4 гол киргизген. Клубтун курамына 2019-жылы келген. Кыргызстан футбол бирлигинин маалыматына караганда, Алмазбеков 2020-жылы март айында Азиянын футбол конфедерациясы тарабынан Борбор Азиянын мыкты 7 жаш футболчусунун тизмесине кирген. Ал 2022-жылы 11-июнда Азия кубогунун тандоо оюндарында Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасынын катарына алгачкы жолу кошулуп, Мьянма курамасына каршы беттешке чыккан. Ушул эле жылдын сентябрь айында Кыргызстандын футбол боюнча жаштар курама командасы менен 2023-жылдагы Азия кубогунун тандоо оюндарында 3 оюнга чыгып, 1 гол киргизген. Ал буга чейин түрк медиасынын мактоосуна арзып, социалдык тармакта клубтун жетекчиси Фатих Теримдин Ханзадасы атыккан. 2020-жылы Алмазбеков акыйкат оюн боюнча эл аралык комитетинен International Fair Play комитет футбол беттешинде таза оюн көрсөткөн үчүн World Fair Play Award сыйлыгына татыган. Көчмөндөр оюндары. Кыргызстандыктар күрөш жана жаатуудан 7 медаль алды. Туркияда өтүп жаткан 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында капшымалы аба күрөшү жана салттуу жаатуу боюнча кыргызстандык балбандар 7 байгелүү орунду ээледи. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги кабарлады. Билдирмеге караганда Манас Үсөнов 75 кг салмак категориясында 1-орунду ээлеп мелдештин чемпиону болду. Ал эми 90 кг жогоркулар арасында Орозбек Алмазбеков күмүш медаль тагынды. Урмат Нарымбеков менен Азим Эсенбек уулу коло байгенин ээлери болушту. Аталган күрөшкө Кыргызстандан 6 балбан катышты. Бекмамат Бейшен уулу жана Тилек Куралов 4-орунду алып калды. Ал эми салттуу жаатуу мелдешинен Ынтымак Мурадили уулу Шарабиддин Сапаралиев, Бакыт Токтоматов командалык эсепте эркектер арасында алтын утушту. Ал эми кыз-келиндер арасындагы командалык жарышта Асель Садырова, Назгүл Шапиева жана Седеп Төрөгелдиевадан турган топ коло байга алышты. Мындан сырткары Асель Садырова жекелик беттештен дагы 1 коло медаль тагынган. Эл өкүлү Максатбек Сарбагышев министрлер кабинетинен Баткендеги акыркы жасалып жаткан иштер тууралуу отчет талап кылды. Ысык көл районунун 1 мандаттуу шайлоо округунан шайланган Максатбек Сарбагышев 29 сентябрда өткөн парламенттин жалпы жыйынында сөз сүйлөп, көп депутаттар Баткен облусуна барып акыркы чек ара кырдаалы боюнча таанышып келгенин, эл өкүлдөрүнөн өкмөт тарапка чек ара маселесин чечүүдө көп сунуштар болгонун, бирок өкмөт иш алып барууну кечеңдетип жатканын айтып чыкты. Мынакей бардыгыбызга белгилүү болгондой, биздин мамлекетте ушундай бир каргашалуу окуялар болуп өттү. Бирок эми ошонун алкагында ушул жерде отурган депутаттардын көпчүлүгү жеринде барып көрүп, жаңы көргөндөр жаңы көрдүк, Баткен областы менен таанышып, ошол көйгөйлөр менен. Бирок ушул жердин көйгөйүн билип келген, көрүп келген депутаттарыбыз бар, өкмөт мүчөлөрү бар. Ушул бардыгы биригип, мен ойлойм, ушул барып келгендеги биздин депутаттардын чечимдери, биз ошол убакта кылган сунуштарыбыз, деги эле буга чейинки 21-жылдын май айындагы чечимдин аткарылышы жалпысынан негизделе мамлекеттин түптөлүшүн бүгүнтөн баштап буга чейин алыш керек болчу. Бирок эми ушунча болгон соң бүгүнтөн баштап көңүлгө алып, ушуну көзөмөлдөп аткарылышын биз мындайча айтканда биргеликте алып барбасак, мындан ары дагы мына көчөдө айтып атабыз, бүгүн да айтып атабыз, бул акыркы жолу эмес, мындан ары да кайталанышы мүмкүн деп. Качан бир ушуну алдыга жылдырабыз. Өкмөттөн бир нерсе сурасаң эле бизди кандайдыр бир мындай бир башкача агрессия менен карайт. Мен ойлойм, андан көрө ошол жердеги айтылган көйгөйлөрдү, мына эми көпчүлүгү баягы сыр менен айтылбачу нерселер бар, бирок ошол эле мезгилде кээ бир элементарный нерселерди ушул жерге кеңешип, мына биз даже даярбыз ар бир район, ар бир областтан кээ бир иштерди
токтотуп туруп давай биринчи ошонун чегаранын маселесин чечип алалы деген сунуштарды биз колдоого мен ойлойм бул жерде отурган депутаттардын баардыгы даяр. Анан кандай бир маселе көтөрүлбөсүн же бир кемчиликтер айтылбасын финансы маселеси дейт. Ошо финансыны бюджетке өзгөртүүлөрдү киргизип, бул жерде бул нерсени алыш үчүн момча сом керек экен деген мындай бир прогноз жасап келип туруп финансовый. Анан бизге келип сунуштаса, мен ойлойм ушул жерде отурган депутаттардын көпчүлүгү колдоп берет деп. Кана бүгүнкү күндө менин суроо талабым ошол өкмөттүн сунушу менен келип, ошол жериндеги элдин көйгөйүн, кээ бирөөсү ошол жерде слансы менен футболка менен жүргөн биздин жарандарыбыз бар экен. Ошол жерде көзү күйүп ыйлап аткан жарандарыбыз бар экен. Ошолордун бир маселесин чечүүдө ушул жерге келип сунуштабайбы? Мына уже почти бир жума өтүп бардат. Бир жуманын ичинде кантип бир экстренно чогулуп туруп бир анализ жасап бизге прогноз кылып бере албайт. Могул нерсени алыш үчүн могул акча керек экен, могул жерден алыш керек экен. Акчаларды карап бергиле десе, мен ушул жерде отурган депутаттардын көпчүлүгү колдоп берет го деген ишеничтемин. Мен сунушум, талабым ушул жерде бүгүнбү же эртеңкигеби өкмөт мүчөлөрү келип бул жерден бизге бир компетенттүү кишиси келип ушул сунуштарды бизге айтып берсе деген менин сунушум. Ассаламу алейкум туугандар. Мен силерге азыр алтын байтек боюнча түшүндүрүп берейин. Алтын байтек адамдын 206 сөөгүн түзөйт, кан айлануусун жакшыртат, артроз, артрит, грыжа ооруларына жакшы жардам берет. Муну кийгенде бутта тамандан ысык өтүп, кан айлануусун жакшыртат, буту муштагандарга жакшы жардам берет. Муну кийгенден баштап мен bir gün эмес, 1,5 күн, 1,5 суткасынын күйүүлү күчтүү, эркин жана күчтүү, кубаттуу жүрүп атам достор. Андан кийинки бул биринчиси. Экинчиси дагы кеңеш берем, кимдин кан айлануусу начар болсо, койтулган кан болсо, бул батек дагы алтын батекте ошо кандын суюлушуна да жардам берет экен достор. Андан кийинкиси болсо, мен өзүмдөн такай башым ооруп, өзүмдү мындай алып жүрүшүм өтө начар эле, бирок ушул батекти кийгенден бери достор, өзүмдүн алып жүрүшүм, кубатым, күчүм аябай жакшы. Ошондуктан жалпы кыргызстандыктарга Толбай мырзанын медицинский центрине келип, ушу алтын батекти кийип, өзүңөрдүн ден соолугуңарды чыңдасаңар болот. Келгиле, дарлангыла, өзүңөрдөн көргүлө. Мына жана патек дегенди алдыр, жакшы таасир берет экен. Мен күнү көзүмчө отуруп бүтүп тура албачу элем. Туалетке отурганда туруп, таяк менен бүтүп кайра турчу элем да. Бүгүн барып туруп кеттим, кумандан бар эшикке чыгып отуруп бетим жууп атам. Туруп көрсөткү. Туруп мына. Муну тура албачу мына, отуруп турат. Даже айылдагыларды көрсөм мен үйттөн көрсөм тайып коюш керек, асылыкта. Мен мындай болуп калдым мен, мына сүйүнүп атам мына. Бир күн кечинде келген. Рахмат, бастырып койду жашына. Өзү келип чыкты, рахмат. Мен толкундан эч нерсе айта албай жатам, бирок рахмат. Башка эмне дешимди билбей атам. Азыр да толкунданып турам. Рахмат. Ооругандар келип көрүнгүлө. Мына туугандар, мына результат жакшы. Мына азыр жакшынакай түйүп отурам. Турганда таягы жок, нары бери басканда деле болот. Шалт ошол болуп калды, жакшынакай дагы. Ден соолук жакшы. Мына таягы жок, жакшынакай эле атам. Мени көргөн билдеринде таяк менен, балдак менен да жүргөм үйдө. Азыр мына Кудайга шүгүр барып атам. 4 күндө результат берсе, 4 күндө результат. Эми мындан аркы дагы жакшы болот. Чоң рахмат. Şembeyinlerge dönüp var. Биздин адрес Акбата 11-көчө 11-үй. Оор жоготуу, өлтүрүп короосуна көмүп койгон жаран өмүр бою эркинен ажыратылды. Ош облустук соту 22 жаштагы Медиана Талантбекованы өлтүрүп, короосуна көмүп койгон 24 жаштагы Абдулбасит Назаралиевди өмүр бою эркинен ажыратты. Сот отуруму 30-сентябрда өттү. Маркумдун атасы Талантбек Эргешев соттун чечимине ыраазы болгонун айтты. Ал мындай окуялар кайталанбаш үчүн кылмышкерлерди катаал жазага тартуу керек экенин белгилеген. Медиананын өлүмү тууралуу үстүбүздөгү жылдын февраль айында белгилүү болгон. Атасы укук коргоо органдарына кайрылып, кызы 30 январдан бери дайынсыз болуп жатканын айткан. Милиция кылмышка шектүү катары анын сүйлөшүп жүргөн 24 жаштагы жигитин кармаган. 8 февралда Кара Суу район Ишкаван айылында шектүүнүн жашаган үйү кароого алынып, 35-40 см тереңдикте казылган чуңкурдан кыздын сөөгү табылган. Тергөөнүн жүрүшүндө айыпталуучу маркум менен жакын мамиледе болуп, 2021 жылдын декабрь айында бир жолу жыныстык катнашка барганын айтып, ошондой эле күнөөсүн толугу менен моюндаган. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгында жабырлануучу көкүрөгүнөн 9 жолу киндик тарабынан бир жолу жаракат алган. Ал эми моюну толугу менен жабыр көргөн. Ошондой эле жабырлануучунун 6-7 апталык кош бойлуу болгону аныкталган.
Мындан улам кош бойлуу аялды мыкаатчылык менен өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Ал эми июль айында Кара Суу райондук соту шектүүнү үй мүлкүн конфискациялоо менен 15 жылга эркинен ажыраткан. Буга маркумдун жакындары наразы болуп апелляциялык даттануу беришкен. Манасчылар, силерге Гиннестин китебинде эмне бар? Гүмөндөр Абылов Рыспай Исаковду сынга алды. Манасчылар, силерге Гиннестин китебинде эмне бар? Кыргыз эли артисти Гүмөндөр Абылов манасчы Рыспай Исаковду сынга алды. Ал бул боюнча жалпы журтчулуктун талкуусуна коюп тийиштүү таянак чыгаруубуз керектигин айтат. Фейсбуктагы Рыспайдын көчмөндөр оюндарына барып манас айтканын кеп кылып чуулдап жаткандарын чала була көрүп кулагым чалып, дагы эмне чуу башташты деп дааналап көргөндөн заарканып көрбөй койдум элем. Баары бир чыдай алган жокмун, көрдүм, көрүп алып ушунчалык ызаланып отурам. Эгер атайла ушундай айтасың деп режиссердун даярдаганы болсо, анда бул бүтүндөй кыргыз элин манасты маскаралагандык жана мамлекетибизге болгон чыккынчылык. Манас жөнүндө Манастын уулу Семетей деген Жалил Садыковдун драмасын өтө одоно бурмалап көркөм тасма тарткандарда ыйык туткан манасыбызга шек келтиришти эле. Бул көрүнүштөр мамлекетибизге, элибизге атайын жасалган терс аракеттерби же кокустукпу? Эмнеге ошол кино менен Рыспайдын манас айтуусу үндөшүп жатат? Ошол режиссердун элде, Манаста же Кыргызда эмне өчү бар? Же болгон дараметтери ошолбу? Анда эмнеге программасын башка кесипкөй режиссерлор даярдабайт мындай эл аралык маанилүү иш-чаранын маданий бөлүгүн? Ал эми Рыспайга келсек, өңгөдөн күтсөм дагы мындайды манасчы деген ыйык өнөрдүн ээси болгон Рыспайдан күткөн жок элем. Чарчап калды дейин десем, ошончо чарчап, чылгоосу чубалып, асты сууланганча аны бирөө кыйнадыбы? Деги эле манасчылар, силерге Гиннестин китебинде эмне бар? Силер Гиннестин китебинен да чоң манас ааламында жүрөсүңөр го. Же силер үчүн Гиннеске кирүү манас айтуудан да жогорубу? Манас айтуу өнөрү Гиннеске кирүүчү курал эмес да, деп жазды Гүмөндөр Абылов. Ey berekete. Eң аққан судай шарылдап, төгілді айтып береміз. Аян болу аспандан, көріну айтып береміз. Солып бара жатабыз, ушугагандай аргагылабыз. Эриксиz тилдер балдырап, кол кыймылсыз шалдырап, болбош керек мындай иш. Кылбаш керек мындай иш. Бар күч менен кайратты жыйнай турган кезибиз. Батырың ана сарбагын сыйлай турган кезибиз. Өкөй дүйнөң оңбойган мени жоотат болбос. Менен өтүп бул күндө мени жебатат болбос. İçimden gayrat güç bolboy, açıp koysan bollo dep. Jakşılığın açıp tura tur, görüp ıyırda bereli. Göz kamandar jönüne, emi gelip turlap bereli. Oyga gelmey eç nerse, orup arajatabız. Allah
solup baracatağız. Uşuğa qanda yarğa qıllauz.